ушул мадымар бар чечип берди. Ага чейин биздин Баткен элинин көрбөгөн кордугу мына эже айтып кетти да азыр. Мен өзүм Самаркандектен болом. Мугалим болуп иштедим. Суббота воскресенье күнү Самаркандектен Баткенге жосон Сур Чарку дегендерге анча-мынча товар алып бара алса, Кругойдо туруп алып, тажиктин гаишниктери, милициялары туруп алып, жанагы тажиктердин автобусуна отурабыз отурганда дагы. Тажиктер айтып коет, билишет, ымдап коет. Ичинде кыргыздар бар деп. Анан болду, биз түшөбүз ошол жерге. Сумкаларыбыз менен түшөбүз. Түшкөндө сумкаңарды ачкыла дейт. Мисалы үчүн мен ошол мезгилде тиги Ферганадан палто алып келип сатчу элем. Ошол 3-4 палтом болсо, ошол бирөөсүн ташта дейт. Тыйын жок, кайтканда таштайбыз десең ишенбейт. Чоң палто ал, чоң акчада. Болбой туруп алат ошол палтоңду таштайсың деп. А мен таштабаймын дейм. Кичине чөнтөгүңө тыйынды берсең, жок бул аз деп ыргытат. Анан текшерди, мына биздин азыр баткендиктер намыстанып атышат да. Качан биздин келин кыздарды жалаңаштап текшерди дейт. Алар билбесе, көрбөсө, жеп коммерциялык ишти кылбаса, билген жок. Тажикстандан көчүп келген кыргыздар көп сүйлөп атышат да. Ошол жердегилер действительно мен мисалы үчүн ошондойлорду көргөм. Мен көзүм чейле бир ошол биз менен чогуу бараткан келинди да неме кылды, жашыра эле. Ал дагы ошо товар сатат. Көкүрөгүңдү ач деди. Акча жок десе да. Ач көкүрөгүңдү турат, кыргыздар көкүрөгүнө жашырат. Ошондой дейт. Десе, анан мен эжем жанында турганда, эжем дагы кичине оолуп кетет да. Неме деди, сарт деди. Не деп атасың деп туруп, баягы милиция жагына бир чапты. Эмне сен мына көкүрөгүн текшерип атасың деп. Ушулар жалганбы? Биздин көзүбүзчө болуп атпайбы ушулар? Ана жалаңаштаган дейт. Бир жолу мантип көйнөгүнү турсасына калганча жалаңаштаган жок. Эми айтып атпайбыз, көкүрөгүңдү ач деп атат. Аялдык намысыбызга тийип атат. Ошондо Адахан Кимсанбаевичтин эркектик намысы менен барып, жалгыз ошол киши чечип койду. Башка баткендик менмин деген эркулдар кана чечкен ошону. Чечти ошол. Чечкен жок. Ошолор дагы эле ошол жер чечилбегенде биздин баткендиктер көрбөгөн кордукту көрүшөт эле.